А бул роботту кураганга 2 күндөй убакыт кетти. Шарттуу түрдө жөргөмүш деп аталган ушул роботтун кыймылынын ийкемдүүлүгүн ишканаларда пайдаланса болчудан. Өзүңүздөр баамдагандай ал толук автоматташтырылган. Демек, анын өндүрүшкө киргизилиши менен заводдогубу, фабрикадагыбы курап жыйноо жумуштары алдаганча жеңилдери бышык. Анын автору Айнуска Жекшенованын билдирүүсүндө бул эмгегинде бүгүнкү компьютердик технологиянын элементтери колдонулган. Роботту кураганыма 2 күндөй убакыт кетти окшойт. Негизинен бул жөргөмүш роботто 8 сервомотор бар. Сервомоторлор роботту кыймылдатууга, буттарын кыймылдатып, ар кандай кыймылга келтирүүгө жардам берет. Ал бул жагында Wi-Fi модул бар. Роботту ушинтип аралыктан башкарууга жардам берет. Ал эми 7-класстын окуучусу Айбийке Үмүтакунанын жасап чыккандарынын көбүнесе үй тирчиликтерин жөнөкөйлөтүүгө багытталгандыгы дароо билинет. Мисалы, ага таандык суу өлчөөчү прибор гүл өстүрүүнү сүйгөндөр үчүн миңдин бири. Анткени аны колдонуу менен бөлмөлөрдөгү карапалардагы дымдуулук аныкталып, зарылчылык жаралса, жабдуудагы акылдуу насос аркылуу талап кылынган өлчөмдөгү суу ашык кеми жок так берилет. Эгерде 50%-тен төмөн болсо, анда бул акыл насос менен автомат түрдө бул гүлгө суу куюлуп калат. Ал эгерде 50%-тен жогору эле болсо, анда суу куюлбайт да. Тажрыйба ретиндегиси өзүнүн кичинелигине жараша, алдыдагы ар кандай кооптуктарга 20 см жетпей дүрбөлөң коңгуроосун какса, көлөмүнө жараша чоңу аны 100 эсеге эрте кабарлоого жөндөмдүү. Баардан мурда жол кырсыктардын алдын алуу кызыкчылыгы көзлөгөн бул жабдууну Элхан Сагынбеков ойлоп тапкан. Бул акылдуу машинаны курганыбыздын себеби кырсыктарды алдын алуу үчүн. Бул Arduino программасы менен C++ менен жазылган. Бул жерден ультра жарыктыкты 20 см жана андан аз тоскоолдуктарды алдын алат. Мына ушундай зээндүү балдар кыздардын башын бириктирген робототехнология ийрими Республикалык Алтын Түйүн академиясы менен биргеликте уюштурулган. Керектүү жабдуулар менен механизмдери Теңиртөө өнүктүрүү фонду бөлгөн 1 миллион 200 миң сомго алынган. Бул каржылык колдоо тек кетпей, элеттик окуучулардын заманга шайкеш ынтызарлыктарын ойготууда. Андыктан алдыда аны кеңейтүүдөн утуш чоң. Келечекте буюрса дагы 5 миллиондук долбоор жазалы деп жатабыз. Себеп дегенде азыркы учурдагы роботтор булар биринчи баскычтагы роботтор. Мындан да чоң деңгээлдеги роботторду алып келип мектепке дагы кеңейтели деп жатабыз. Себеп дегенде бул приборлор окуучуларга жетпейт. Тилекке каршы мектеп окуучуларынын учурда бүтүндөй дүйнө туткунундагы сан ариптештүүрүнүн артыкчылыктарына эрте аралашуусуна жана ой өрүштөрүнүн байышына өөлгө жогорудагы далилаттар бирин экин гана. Ал эми ат баштын ак музундай алыска элдерде башкасын кой жөнөкөй эле компьютерлер көздөн учат. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.